Кутмандуу кошоба кечиңиздер менен сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер менен бир жумадан бери көрүшпөй аябай сагынып калдык. Аман турасыздарбы? Улуттук телерадио берүү корпорациясында үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган номер 1 шоу Түгөйлөр таймашы башталды. Саламатсыздарбы? Арабаңыздар, урматтуу биздин таймаштарды, биздин чыгарылыштарды чыдамсыздык менен күтүп көргөн урматтуу телекөрүүчүлөр жана студиябыздын коноктору, бул Түгөйлөр таймашы, биз баштадык. Жер жарылып, чөп чыкты, желин жарылып, сүт чыкты. Мына Кыргыздын чыныгы жаңы жылы келе жатат. Барыңыздарды келе жаткан нооруңуз, майрамыңыздар менен да куттуктайбыз дагы. Үй бүлөлүк ынтымакта, биргеликте шаң шөкөттүү оюн менен эле үй таба турган эң оңой жол бул менин оюмча биздин берүүбүз болсо керек. Ошондуктан даяр туруңуздар. Сахна артында Кыргызстандын төрт бурчунан 7 дубандан келген эң сонун түгөйлөр турушат. Урматтуу көрүүчүлөр, дабир эте эсиңиздерге сала кетели, биздин Таймаштын башка демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынын бир бөлмөлүү батирин ремонту менен кайсыл түгөй утуп алмакчаны сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Жана ошондой эле 10 миңдеген анкеталардын арасынан тандалып алып, бүгүнкү чыгарылышка, бүгүнкү таймашка келген түгөйлөр менен сиздерди тааныштырабыз. Бул Уландын үй бүлөсү жана Гүлзина айым. Косуп алыңыздар. Улан, Гүлзина. Браво, 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 браво. Келиңиздер. Кана, колдоп турабыз. Улан мырза, ассаламу алейкум, кош келипсиз. Ассаламу алейкум, кош келдиңер. Аябай шашпай келдиңер. Гүлзина, саламатсызбы? Жакшысызбы? Мен коркуп кетпедимби, булар сахна артында туруп, кой, мен катышпай эле коелу деп кетип калган окшойт деп жай чыгып келе жатышса. Аман эсен келип алдыңыздар. Жакшы. Үйдү оңой эле таап алдыңыздарбы? Таптык. Кабаган итим бар эле, тиштеген жокпу? Жок, каштык деген. Улан мырза, айтып кетиңизчи. Не жумуш кыласыз? Кыргызстандын коомуна эмне пайда келтирип атасыз? Жеке ишкер. Жеке ишкер, албетте, эң жакшы. Соода? Жок, техника жагынан. Техника жагынан. Оор техника. Жеңекебизчи? Биз болсо бала бакча менен иштейбиз. Жакшы. Бала бакчада балдар тарбиялайсыз. Албетте. Сиздин эң оор жумушта иштейт турбайсызбы? Айтат го дегиле, жаныбарлар менен анан жаш балдар менен иштеш оор депчи. Ошондуктан бир кол чай коюңуздар, Улан, Гүлзина. Чогуу үй бүлө куруп жашап атканыңарга канча жыл болду? 16 жыл. Жакшы. 16 жылдын жыйынтыгында канча бөбөк? 4 эркек, кыргыз. 4 эркек, бир кыздын атасы турасыз. Азаматсыз байке. Байкени эмне мактайсың? Байкенин жумушу оңой эле да. Жакта жеңебиздин ошо батирене бериш керек бул жакта. Туурабы байке? Үйдө да бала бакча, жумушта да бала бакча турбайсыз. Айта кетиңиздерчи. Эмне болуп тааныштыңар эле экөөңөр? Эмне болуп каяктан таанышты? Стройкадан таанышып болдук. Стройкада тааныштыңыздар. Сиз жумуш кылып аткан же жеңе жумуш кылып атканды байкап калдыңызбы? Байкасам эле Гүлзина кладка коет турду эмеспи? Кирпич ташып бараттыр деп. Оор техникалар менен иштейт. Анан ошо строительный фирмада иштейт. А мен болсо ошол жерде ашпозчу болуп иштечимин. 16 жыл мурун, 17 жыл мурун болуп калдым да. Эмне болуп таанышты сиз менен? Мен оюмча, сиз эмес же Улан мырза сизге келип бир сөздөрдү айтып, тийишип. Тамагыңыз сонуңу. Мага ошол кызыктуу болот дегиле. Үй бүлөнүн кантип жаралаган биринчи этаптар, анткени бизди бойдоктор көп көрөт да. Мырзалар көп көрөт, ошолор эмне деген сөз болсо, 16 жыл бактылуу үй бүлө башталып калар деген дагы жардам болуп калар балким. Тамакка келчи да. Ошентип Курсактан кенде. Курсактан. Тамакка келчи. Тамактанып атып эле ошо. Сиз Тамагымды жакшырса керек да биринчи. Анан айтып калды, тамагыңыз сонун экен, же туздуу болуп кетет, же мени сүйүп калдыңызбы деп тийише баштады. Ошол сыяктуу. Сиз байкаганда эмне эмоциялар келди биринчи? Кантип байкадыңыз? Мында биринчи көргөндө эле сүйүп калдыңызбы? Биринчи көргөндө эле ошо сүйүп, жанагы орустар айткандай любовь с первого взгляда деп коет го, ошондой. Любовь с первой ложки болгон жок мындай. Бул мощный тамак экен деп. Бир тетикти жасап атып ошондо кирип келатканда баягы көздүн кыйыгы менен бир байкап, анан кийин көзгө жүрөк кандай десем бир өзүнчө бир керемет болду да. Байкап көрсөм, байке романтик окшойт Сен сүй жөнүндө сүйлөп атып эле кызара түштү го. Ал эми ушул берүүгө дегеле катышып келели, жүр деп байкеге демилген сиз көтөрсөңүз керек. Албетте. Эмне деп айттыңыз эле? Акырындан көндүрдүк да. Акырындап көндүрдүк. Акырын айтып атып, ооба көрсөтүп, анан акырындан. Анан катышып келбейликпи, өзүбүзгө да эстелик болот. Кеп баягы утушта эмес, бирок барып катышып
түгөйлөр таймашы бактылуу түгөйлөр деп атап жүрүп бир барып келебиз депчи. Эң Анан балдарыбыз аябай колдоду, албетте улуу балабыз баары барып келиңиздер. Бүгүн сизди колдоп кимдер келишти? Балдарыбыз келди. Кана бир кол чайып койгулачы, балдар айда отурат. Ай, баракелде. Эң улуу балаңар канчада? 16-17-де. Эми байке, жеңеке, кеп катышууда гана эмес, кеп утушта. Анткени эми дагы ким улуттук телерадио берүү корпорациясынан башка жөн эле шаң шөкөт ойнотуп коюп туруп эле квартира берип коёттур. Туурабы? Туура. Балдар да чоңоyoттур байке. Үйлөнгөндө балам мына үйдү сага энчилеп койдум деп койгон. Балекем силердин билөңөргө насип этип калат, Албетте буйруса. Анда сіздерге ийгилик каалайбыз. Эң башкысы уткула. 16 жылдык тажрыйба бул абдан жакшы. Бул дагы абдан жардамы тиет. Төргөз аталы. Кол чабыңдар. Улам мырза менен Гүлзин айымга атаандаштык көргөзүп, Тилек жана Майрам келет туугандар. Тилек мырза менен Майрам айымдын үй бүлөсүн тосуп алыңыздар. Байкадыңыздар, Ассалам алейкум. Кош келдиңер. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Мындай бир байкаганда Кореядагы сериалдардагыдай күжүмпөдөй окшош кеткен байкадыңыздарбы? Өлө красавчик экен байке. Эми айта кетсеңиз, Майрам айым, ушул Тилек мырзаны кантип көндүрдүңүз? Аябай көп күн көндүрдүм. Башында Күндө. кантип каршылык көргөзүп атты? Уялат да. Уялып атты. Не деп атты? Жеңилип калсак эмне болот? Э. Кыргызстан баары көрөт, Э. анан уялам депчи. Анан көндүрдү. Койчайын аны барбайм деген жокпу? Жок. Сыртынан мен күндө айтып берип жүдөтөм да. Негизи ошо да. Кайра акырын айтып атса, мырза көнүп кетет. Эртең менен Туурабы? турганда деле тамак жасап атканда түгөлөр таймашына катышып келет, түгөлөр катышып келет, уктап атсаң түгөлөр. Burada акырын кула, түгөлөр таймашы деп. Тилек мырза, эң акыркы мындай макул болууга кандай сөз болду? Мындай ушул чекит коюлду деп. Бир бөлмөлүү квартира. Мына? Бир кол чайып коюңуздар. Башында эле ошону айтыш керек болчу. Ай, Тилек, бекер бир бөлмөлүү батир берип атыптыр, барып келе кала десе эле макул болмок депчи. Чогуу баш кошуп жашап атканыңыздарга канча жыл болду? 2 жыл болот. Али дагы мындай конфетный букетный период бүтө элек экен да. Бүтө элек. 2 жыл. Сизге көп мындай характердин түркүн чокусун, миң түрүн көргөзө элек экен. Бир бет. Бир жагы эле. Бир эле бет. Каяктан таанышып калдыңар экөөңөр? Жумуштан. Жумуштан. Кантип таанышып таанышсам, эмне жумуш? Көз. Хирург Улуттук болуп хирургия борборунда иштейбиз. Доктурлар турбайбы? Бир кол чайып койгулачы ушуларга да сиздин колуңузду кармап коюн. Рахмат. Сиздерге рахмат. Рахмат. Байкадыңызбы, хирургтун колу боксердун эле колундай экен. Деги эле мындай дүйнөнү апаат каптаганда доктурлар чыныгы мындай эң керектүү адам болгонун билинди. Сиздерге ийгилик каалайбыз жана Рахмат. байкап көрсөк бири-бириңерге бир туугандай окшош экенсиздер. Ооба. Баары айтышат. Баары айтышабы? Тууган окшойт депчи. Бөлөбүз. Бөлөбүз дейт. Бөлө болуп кетебиз. Чын эле бөлөсүздөрбү? Жок. Бир аз көз титиреп шок болуп баштады бул жакта. Не дебейсем депчи. Окшош адамдар бактылуу болот деп коюшат. Ошого ишенесиздерби? Ишенебиз. Көп киши айтат. Көп киши айтат. Эми көрөбүз. Жеңе ишенип атат. Байкайбыз дейт го, Жумушта тааныштыңыздар. Ооба. Жаңы иштеп баштагандан баштап, студенттик кезден баштап бири-бириңерди байкап жүргөн окшойсуздар. Мен мындай болжомолдоп атам да, сиз врач, сиз медайым. Жок, хирург. Сиз хирург. Неге айым болсо эле медайым болуп калмак? Антпай калыңыз. Экөөңүздөрдөн хирург. Ооба. Мен окууну жаңы бүтүп келип ординатор болчумун. Жолдошум уже иштеп аткан. Анан кээде дежурствода бирге туруп калчу, иштечүк анан. Биринчи кадам кандай болду? Эмне болуп? Ким биринчи кадам кылды? Же балким Майрам айым Тилек мырзаны өзү чабып алды. Карап көрсөм, могу бою узун красавчик менен вкусума дал келди деп туруп. Баары эле окшошсуңар дей берди деп койгон. Анан башкача алдык. Жок. Жок, андай болгон эмес. Пациентке укол салайм деп атып, мени жүрөккө сайып салган да. Купидон турбайбы? Кол калчылдап тургандан хирургтун жүрөгүнө сайып чыгарган. Жакшы. Кандай сонун? Экөөңүздөргө ийгилик каалайбыз. Ден соолугуңуздар чың болсун. Силер оорубагыла. Сиздер оорубаңыздар. Колуңар жеңил болсун. Анан силер экөөңөр бизге эле келип тургула, Биз силерге барбай эле коелу. Айткансыз. Эми ким билет, балким уулдарыбызды сүннөткө отургузганга барып калалы жалаң жакшылыктарга. Анан эме деп атканбыз, кандай дейсиң, урматтын көзүн чоңойтоюн деп атканбыз.
Колдон келе? Жок, көзүн алып сала алабыз. Анчалыкка барбай эле Кудай сактасын. Ошондон Кудай сактасын. Болду, ордуна узата бер. Урматтуу көзүн алып салганга чейин, рахмат, рахмат. Үчүнчү биздин оюнубуздун катышуучулары, урматтуу көрүүчүлөр, Элдияр жана Адинай үй бүлөсү кол чаап тосуңуздар. Элдияр, Адинай. Оп. Ай, баракелде, браво, браво! Ассаламу алейкум, Элдияр байке. Аябай даярданып келгенде. Кубактуу көп. Элдияр байкем катып келди ғой. Тырышып колдон келишинче. Кандайсыз байке, бери. Жакыныраак. Жымлежа бир 200 килограмм түтөт кой Элдияр байкем, Спорттон кандайсыз? Спорт жағынан Құдайға шүкір жақсы. Жакшы. Эмне спорттун түрү менен машыгасыз? Ар кандай да. Биз өз улуттук гвардияда иштегенбиз. Аскер адамы, улуттук гвардияда иштеген адам турбайбы? Сиз кандайсыз жеңе? Аскер адамдын жубай болушу дегеле оор деп коет. Жок, мен үчүн жакшы эле. Сиз өзүңүздү аскер окшойсуз. Жок, мен тез жардам. Тез жардам. Карагылачы, Кыргыздын ушул коомундагы эң пайдалуу түгөйлөр бүгүн келишиптир. Бул жагы аскер адам, бул жагы тез жардам. Тез жардамда жакшы элеби? Нерв жукарып калса керек азыркы убакытка чейин. Жок, Кудайга шүгүр жакшы. 8 жыл болду иштегениме. 8 жыл болду. Сизге рахмат. Кол чаап коелу. Бир кол чаап коелу. Аскер адам менен медайым кантип таанышып калдыңыздар? Ошол аскерде жүргөндө таанышканбыз. Тез жардам чакырдым эле да. Мында жатам, зериктим анан тез жардам чакырсам эле. Жүрөгүм оор. Айдын айдап келдим машинаны. Кантип таанышып калдыңыздар? Жок, биздин общий бир досубуз бар болчу. Ошол досу, мен досум, мында досу, ал болсо алдагы кызмат аскер адам аскер кызматкери. Ошол ортомчу болуп калганда бизге тааныштырганга. Респект деген. Респект байке, сизге рахмат. Бизди азыр көрүп аткан чыгар. Респект байке, бул кол чалы мен сиз үчүн бир кол чаап коеюн. Канча жыл болду? Чогуу жашаганыңарга, үй бүлө курганыңарга. 7 жыл болду. Респект байке бир 8 жыл мурун жакшы иш кылып койгон экен да. Андан кийин мамиле жакшы элеби? Андан бери жакшы. Экөөңүздөр тең досуңуздар. Биз экөөбүз коллега болчубуз. Азыр аскерге кызматынан 2019 чыгып кеткенбиз. Азыр дагы эле связьтабыз. Байланышабыз, сүйлөшүп турабыз да. Эли аскерлер эрте пенсияга чыгып кетсе, эрте эле пенсияга чыгып кеткен окшойсуң. Пенсионермин мындан кийин деп туруп. Кандай жыйынтык? 7 жылдагы жыйынтык канча бала, канча кыз? 7 жылда жыйынтык 3 балабыз бар. 3 уул, 2 кыз, 1 уул. 2 кыз, 1 уул. Өмүрлөрү узун болсун. Бүгүн сиздерди колдоп ким келди? Коллегалар, Досторубуз. досторубуз, Аяш. Жакшы. Коллегалар кана бир кол чаап койгула. Аяштар, бул жакта ошондо аскер кызматкерлер менен тез жардам кызматкерлер экен. Дароо айта кетели, бул жакта асманга мынтык атмай жок. Анан эжекелер бул жакта бизге тез жардам менен чыгып алып туруп жана укол-муколдоруңуздар менен алысыраак туруп туруңуздар. Бир гана кол чаап турсаңыздар эле болду дейли. Аскер кызматкерлери болсо гана ура деп колчу биздин түгөлөргө. Биякта жок, айта атпаймынбы? Анда өзүңүз эле ура деп. Байке деген азыр уже ардактуу эс алууда адам. Урмат, ой азыр. Мында дедовщина кылып ийбесин азыр биятанчы. Байке по привычке дегендей көнүп калып. Келе жаткан чоң майрамдар менен куттуктайбыз, ийгилик каалайбыз. Бүгүн атаандаштар менен таанышып алдыңарбы? Ооба. Мында байкасак кайсы түгөйдөн мындай шектенип атасыз, кимден коркуп атасыңар? Бизде коркуу сезими жокко. Вай. Бир гана алдыга, Бирок эсиңиздерге салып кетели, биздин биринчи сезондо башкы байгени аскер кызматкери утуп кеткен. Силерде дагы көп мүмкүнчүлүк бар. Ийгилик каалайбыз. Төргөз аталы. Кол чабуулар. Ийгилик. Ардактуу сүйүктүү күйөрмандар, айымдар жана мырзалар, сиздерге эске салып өтөлү, бүгүнкү берүүбүздө дагы 4 тур болмокчу. Биринчи турда жолдоштуу жубайлар чогуу катышат, экинчисинде биз жубайлар үчүн, үчүнчү оюн мырзалар үчүн жана 4-чү жыйынтыктоочу оюнда кайра чогуу катышат. Биринчи, экинчи, үчүнчү оюнда 1 упайдан, ал эми 4-чү оюн 3 упайдын тагдырын чечебиз. Бул демек акырына чейин мүмкүнчүлүк ар бир түгөйдө жеңүүчү болгонго бар, интрига сакталып турат.
Бул түгөйлөр таймашынын тандоо туруудагы аз эле калды. Андан кийин Кудайым буйрса биз полуфинал, финал, анан башкы байгебизди тапшырмакчыбыз. Экрандан алыстабай туруңуздар, бүгүн дагы мыкты оюндар күтөт сиздерди. Бул түгөйлөр таймашы. Биз баштадык, кеттик. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар тоолайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Мына ошентип, урматтуу айымдар, мырзалар, бүгүнкү оюнубуздун биринчи оюну даяр болуп турат. Азыр болсо сиздер менен шарттарын түшүндүрөбүз. Бул кадимкиле биз ойногон дартстын чоң түрү. Smile Club деген компаниянын негиздөөчүсү Айбек деген досубузга ыраачылыгыбызды билдиребиз дагы. Бул оюндун шарттарын түшүндүрөлү. Ар бир түгөйгө 4 тон топ беребиз. Биринчи түгөй 4 топ тебет, анан экинчи түгөй 4 топ тебет. Эң көп упай чогуткан түгөйгө 1 упай бермекчибиз. Өзүңүздөр байкагандай эле артыбызда турат. Муну деген тебет, тепкенен жармашат. Мисалы үчүн меники 9 упай болду. Меники болсо сеники 20 менен бирдик болду. Демек бир жака көбүрөөк 1 упай болуп калды. Эгерде топ даана так ортого жармашса, бул 25 упай. Жалпысынан суммасын чыгарабыз дагы эң көп упай чогуткан түгөйгө алгачкы биринчи упайды тапшырмакчыбыз. Ал эми шартыбыз боюнча азыр айырмасы жок, баарыңыздар бир рет баштай бересиздер. Улан мырза менен Гүлзин айымдын үй бүлөсү баштайт. Тилек мырза менен Майрам айым улантат. Ал эми Элдияр менен Адинай жыйынтыктамакчы. Жарышта кызыктын баары эми башталып атат. Андыктан телекөрүүчүлөр, биздин көрөрмандар, бизди интернеттен, ютубтан көрүп аткан дүйнөгө жашыраган кыргызстандыктар, жакыныраак отуруңуздар. Биринчи оюнду баштадык. Түгөйлөр таймашы! Андемесе, сүйүктүү көрөрмандар, биз менен чогуу санайыбыздагы биринчи түгөйдүн жыйынтыгын чогуу байкамакчыбыз. Сүйлөштүкпү? Андемесе кеттик. 3, 2, 1, кеттик! Убакыт чектелүү эмес. Байкап туруп, Опа! Жакшы. Шашпайчы. Жок, Алты. Сен деп жакшылап. Жакындап баратабыз. 13. Улан мырза. Дагы. Ооба, 4төн тең сиз тебесиз. Андан алмаштырабыз дагы 4төн тең Гүлзин айым тебет. Экиден экен деп ойлоп атса. Жакшы, 4. Ортосун мейлесеңиз, ортосу 25, эстет коюн. Жазып алдык, урматтуу. Жарымынан көбү 4 болуп калды, 4. Эми кезек жубайыңызда Гүлзин айым, келиңиз. Ой. Гүлзин айым, баарын 25ке кадап коюңузчу гана. Колдочулар барбы? Кол чабуулар. Жакшы. Азырынча Гүлзин айымдан 0 упай. Ой. Дагы бир жолу 0 болуп калды. Сиз тийбей калган сайын теги түгөйлөрдүн сүйүнүп атышат. Молодец деп. Азаматсыз 15. Эң акыркысы. Жакшылап ойлонуңуз, жакшылап ченеңиз, жакшылап караңыз. Ай баракелде. 10. 15 жана 10. Жаман эмес, эң жакшы. Калгандар кайып кетсе экен, мындай болсо экен деп ичкерден тилеп тургула. Сиздерди ордуңуздарга узатабыз. Биз болсо Тилек менен Майрамдын үй бүлөсүн жаныбызга чакыралы. Келиңиздер. Бир сыйра азыркы упайларды айта кетели. 6, 13, 4, 4,
00 15 жана 10. Эми жалпысынан баарын чогуу санап алганда, тептир алгандан кийин санап туруп анан жыйынтыгын чыгарабыз. Акырына чейин интрига сакталып турсун, акырына чейин үмүт үзүлбөй турсун. Сүйүктүү көрөрмандар, Тилек мырза менен Майрам айымдын эң жаш арасында эң жаш үй бүлөнүн даярдыгын көрүп атабыз. Жакшы элеби? Эмне деп жардам берет өзү? Биринчи айттыңыз го? Мындай кыл, мындай кыл деп. 25 Сыр окшойт. Анда эмесе кеттик. 3, 2, 1, кеттик. баштадык. Колдоочулар барбы? Колдоочулар, Бултукөйдүн колдоочулары. О, 18. 18. 0. Көз тийип кетти окшойт, я. Жети. Хоппа! Карачы 19 менен 3-тün ортосунда экен, бирок 3-тө көбүрөөк 3кө өттү. 3 да жазып коюңуз. Кезек эми Тилек мырзада. Сиз кандайсыз топко? Футболго шыгыңыз барбы? Орто. Теп жүргөнсүз. Ана, Тилек мырзанын колдоочулары барбы? Бир кол чаап коюңуздарчы. 3, 2, 1. 0 деп туралы. Азырынча 10. 4. Тилек мырзанын Акыркы топ. Биздин 14. 14кө көбүрөөк түштүр. 14 экен. Жазып алдык, Жазып алдык. Бултукөйлөрдүкү 18, 0, 7, 3, 0, 10, 4 жана 14. Жыйынтыгын аягында чыгарабыз. Рахмат сиздерге. Орун алыңыздар. Ал эми Элдияр менен Адинай кезек сиздерде. Ким баштайт? Аскерби же тез жардам? Кеттик. 1, 2, 3. Адинай! 6. Азырынча 6 ойдон. 0. Ой, дагы 0. Шашпа деп. Шашпа. Тез жардам деп. Шашпен коет. Хоппа! 2. 2. Куда спишешь? 6, 2. Кезек Элдияр мырзада. Снайпер болуп коңуз элдер байке гана. Жаман эмес. 8. Карач. 16. 16. Ой, 7. Көздү жумуп, элестетип, жаш кезде топ тээп жүргөндөр. Ай! Урмат кылдым оны, байкадыңызбы? Кайдагы жаш кезде айттыр. Анда эмесе, биз адашып калбаш үчүн бул жактан калькуляторубузда калчу болалы санайлы. Эң алгач Улан Гүлзинанын жыйынтыгы менен кеттик. 6. 6, 13. 13, 4. 4. 0. 0. 15. так, 10. 10, 52. Улан менен Гүлзина 52. Тилек Майрам 18. 18, 0. 0, 7. 7, Кошулган 3. 3, 0. 0, 10. 10, 4. 4, 14. 14, 56. Жана Элдияр менен Адинай 6. 6, 0. 0, 0. 0, 2. 2, 8. 8, 16. 16, 7. 7, 0. 0, 39. Демек, өзүңүздөр байкагандай эле, алгачкы оюнубузда мерген футболдо биринчи упайды
56 упай менен Тилек Тилек жана Майрам! Тилек менен Майрамды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биринчи упай бар сиздерде. Сіздерді құттықтаймыз. Ал эми сіздерге ойын эми эле баштап атат. Алдыда дагы 3 жарыш бар. Алардын баарын көрүүгө өз макулбу. Анда эмесе, сүйүктүү көрөрмандар, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз улантабыз, бир кол чаап коюңуздарчы. Үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган Түгөйлөр Таймашы долбоорунун башкы демөөрчүсү Дөөлөт курулуш компаниясы. Эң мыкты компаниядан биз сиздерге Шопоков Эко Сити турак жайын сунуштайбыз. Түгөйлөр Таймашынан уктук эле Санжар реклама кылып атат деп барсаңыздар болот. Баштапкы пайызы жок. 15 жылга шашпай бөлүп төлөй бересиз. Ал эми үй 3 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Айта турган нерсе, 15 жыл курулат окшойт деп коркуунун кажети жок. Келиңиздер, документтерин баарын көрүңүздөр дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген үйдү тандап жашаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу айымдар мырзалар, жаз жарыш, күз күрөш демекчи, мына азыр мырзалар үчүн өзгөчө бир оюн даярдап койдук. Оюнубуздун шарты мына баарыңыздар көрүп тургандай эле. Бул жашоодо оңой жумуш жок, оңой нерсе жок. Үйдү да берип атканда бир аз кыйналып элдик өзгөчө байкелерибизди. Аз биз жеңелерди содалашууга чакырабыз. Кимдин мырзасынын гимнастиканын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экенин чогуу байкайбыз. Кимдин буту бийигирээк көтөрсө, же иш оңоюраак болот. Бул бут көтөрүлгөн сайын пончик түшөт, бул жактан түшөт. Бийигирээк көтөрүп туруп, анан жеп салыш керек болчу. Эң биринчи жеп бүткөн мырзага бир упай тапшырабыз. Андыктан бир кол чаап коюңуздар. Ага чейин болсо, айымдар, келиңиздер. Сиздер чакырабыз, келиңиздер айымдар. Жубайларды, айымдарды биздин столго чакыралы. Туура келиңиздер. Таттуубузду азыр мырзалардын арасында жарышып калабыз. 2 жылдан бери биз эфирде түркүн жарыштарды кылдык. Кээде бою узун, кээде бою анча узун эмес, кээде күчтүүлөр келип калат. Ошондуктан мындай күч сана сынай турган болсок, бир аз калыссыздык болуп калат экен. Ошондуктан азыр бул жерде күчтүн укмуш деле кереги жок. Бул жерде координация, анан растяжка. Макулбу? Эң башкысы сиздердин колдооңуздар да аябай маанилүү. Анда эмесе, шарт боюнча бизде ар бир жарыштын алдында деги эле канчалык деңгээлде түгөйлөрү бири-бирин жакшы сезет, жакшы билет, ошону текшергүбүз келет. Ошону байкап тургубуз келет. Гүлзин айым, Улан мырза деги эле спорт дүйнөсүнө кандай? Жакшы. Азыр спорт кылып турат. Дайыма. Дайыма спорт кылып турат. Жана эфирибиздин башында дагы айтып калдыңыз. Азыр ушул оюнда утабы, уталбайбы, кантип ойлойсуз? Эми буйруктан. Ишенем бирок. Бирок ишенип атасыз. Албетте. Анда эмесе, Гүлзин айым, Улан мырза канча мүнөттө жеп бүтөт деп ойлойсуз? 3 минутта убакыт берилип атабы эми? Ошондо Бардыгы толугу менен 3 мүнөт. 3 минутта да аракет кылып көрөт деп ишенем эми. 3 мүнөт. 3 минутта эле арышыбызды кенелде таштай береличи. Жакшы, жакшы. Майрам? Негизи 2 минутта эле болуш керек. 2 мүнөт, 2 мүнөттө. Негизи ширин жаман көрөт, бирок 1 минут дейин десем, бирок сладость жаман көрөт да. Таттуу Таттууну жактырбайт. Бул көп деле таттуу эмес. Бул сырты таттуу көрүнгөн менен ичинде эт. Анда 1 минут. Анда 1 мүнөт, эт тукканда. Адинай айым? Мен деле 3 мүнөт берем. 3 мүнөт дедиңиз сиз деле. Анда эмесе, чогуу байкайлы, бул жакта мырзалардын баары тең баштайт, тең туруп, тең жарышты көрөбүз. Чектөөнү биз 3 мүнөт деп ойлоп атабыз. 3 мүнөттөн ашырбайбыз. 3 мүнөттүн ичинде балким эч ким жеп бүтө албай калса, эң көп жеген утуп кетет. Эгерде бир аз чырдап, катуураак жулуп, жалпысынан түшүп, жерге түшүп кетсе, анда утулуп калат. Жулунуп кетип, оозду сакталып калып, баарын жеп жутуп салсаңыздар утуп аласыздар. Деги эле маселе ошодо. Тамакты жерге түшүрбөгөнгө аракеттенебиз. Анда эмесе, Улан мырза, Гүлзин айымдын айтышы боюнча 3 мүнөттө жеп бүтөт. Майрам айымдын айтышы боюнча Тилекке 1 мүнөт жетет дейт. 1 мүнөттө, Ал эми Адинай айымдын айтышы боюнча мен деле
эл катары элдиярга 3 мүнөт берейин деп атат. Ойду алмаштырбайбызбы? Жок. Ошол бойдон эле калтырабызбы? 2 минут баланча секунд деп койсоңор да болот негизи. 2 минут, 3 минут. Эрте жеп салса жакшы да кайра. Албетте, албетте. Сиздики 2 мүнөткө жылдыгы бар. Жок, 3-тө эле туруп. 3 эле. Макул, албетте. Анда эмесе биз бир кол чабууларды сураналы. Сүйүктүүлөрүңүздөргө, сиздерге орунуктарга барып туруңуздар. Биз азыр мырзаларды чакырабыз дагы баарын даярдап көрөлү. Кол чабуулар. Келиңиздер мырзалар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кызыктуу болсун деп толгон токой оюндарды болушунча ойлоп чыгып атабыз. Азыр болсо мырзалар үчүн ушундай сон таттуулар жедиребиз. Ал эми баягыңыздар байкагандай эле мырзалар даяр, сиздер даяр болсоңуздар бир кол чабып коюңуздар. Канчалык деңгээлде кимиси жакшы шпагатка отурса, ошол утканга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Убакыт чектөөнү 3 мүнөт кылалы. 3 мүнөт ичинде ага чейин жеп койгон болсо андан жакшы. Эгерде 3 мүнөттө байкайбыз, ким эң көп жесе, ким ушул таттуусу азыраак калса, ошол утат. Анда эмесе даярбызбы? Чогуу санайлы. 3, 2, 1, кетти. Баштадык. Аябай таттуу экен байкалар, давайте. Ha. Бул да катуу кетти. Колдоп турабыз, колдо көрсөтүп турабыз. Кана айтып турабыз. Шашпа, улан шашпа. Түшүп кетет аттяган же. Шуруп албаңыз, Карма, бутумду карма. Карманыңыз. Өзүңүз келип алыңыз. Байка жакшы эле. Убакыт кетип атат байка. Улан шашпа. Байка, түшүп кетпеш керек. Эңиңиз байкаңыз түшүп кетпеш керек. Каласың ушунча. Шашпа, жам. Шашпа, токто, улан токто. Шашпа. Жардам берип койгула улап. İçine büktünüz, butun içine. Шашпа. Токто орнуңдуңа тур. İçine. Бутуңду коюп. Башкача сенге баштадык. Бутту көтөрсөңүз да ошол окулат. Улан шашпа, бир кей салып ал. Шашпа, Вовнутрь içine. Шашпа. Бир аш десең болду, бир тиш десең болду. Бираз туруп Улан түшүп кетти. Байка абайлаңыз, түшүп кетсе утулуп каласыз. Ошентип бутtu içine. Шашпа, отурчу бир. Хоп. Бес азайып калганча түшпөй калдым да түшүп коелу. Жипти колуң менен карбачы. Абайлаңыз, байке сиздер кулап кетет деп коркотпойсузбу? Шашпа, үзүп кетет. Butun sıvağını verin. Бир кей салып алчы. Бутуңуз колуңуз менен кармалсаңыз болот байке мондай. 3 мүнөт убакыт бар болгон, 3 мүнөт убакыт бар. Байка. Çaydan öyle жетер. Шашпа. Байка жана башында жакшы баштабадыңыз беле. Kolunuz menен bakırmamız kolunuz menен да. Шашпа, улан. Kolunuz menен. Кичине калып түшүп кетпесин. Бутумду көтөрүп акыры кол менен кармасаң. Kolunuz menен. Бир тиштеп сал. Ошентип, молодец. Түшүп кетет. Ойлаңыз. Kolunuz menен karmаңыз. Бүтө турчу, бир кей салып алчы. Айланып калдым түстесем. Мына убактың бар, улан шашпа. Калды. Улан мени карасаң. Улан Айланып айланып эч ким калдым. жейдек. Шашпа, түшүп кетет. Токтотуп туруп анан. Вообще секирип атасың. Бутумду карма. Бир жерге Түшүп кетет. Кана жана чоң мелдештер. Сиздики баары түшүп кетпедиби? Жарышта эки эле калды. Биз өзү жыйнап коебуз. Улан акырын түшүп кетет. Күттөрүңүз. Чоң мелдештердегилей колдоп коелучу кана. Улан, элдер, улан, элдер. Акырын. Тигидики менен түшүп кетет, азыр тигилердики менен. Стоп! Ура, Кана, молодец. ылдый чүрөлү. Өзүңүздөр байкагандай эле, ардактуу меймандар мына. Биякта жарымы желди. Жакшы эле байка. Бирлештирилди го. Жана жетпей аттыңыз эле бир тиштеп алыңызчы. Жакшы эле болду байке. Бул жакта урмат байлаганда. Түшүп калды эсептелбейт. Жарыш бүттү. Мына байкадыңыздар, кадырлуу меймандар, 3 мүнөттө аябай кызыктуу жарыштан соң
байкебиз утуп кетти. Кол чабуулар. Улан Мырзанын үй бүлөсү Улан Гүлзинага бул оюнда дагы 1 упайды тапшырдык. Ошо менен кол чабуулар менен сиздерде 1 упай, Тилек менен Майрамдын үй бүлөсүндө 1 упай бар. Сиздин үй бүлөңүздө азырынча упай жок. Пончик бар байке сизде. Алдыда 2 жагыш бар макулбу? Бир кол чаап коюңуздар. 4дөн болуңуздар. Шопоков Эко-Сити сиздерге абдан ыңгайлуу шарттарды сунуштайт. 15 жылга чейин бөлүп төлөө. Баштапкы төлөмү жок. Жана дизайнерлик ремонту менен батирлер. Дөлөт курулуш компаниясы 0701 90 60 60. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номер 1 жалайыктар Mini-Vini сиздерди кызматташууга чакырат. Mini-Vinini күнүмдүк жашоодо гана колдонбостон бизнес кылсаңыздар да болот. Ал эми кененирээк маалыматты Mini-Vini KG баракчасына кирип бире алсаңыздар болот. Ар бир эне баласына ыңгайлуу чөйрө түзгүсү келет. Mini-Vini ымыркайлар үчүн кемчиликсиз сапатты жана кайталангыс ыңгайлуулукту айкалыштырган атайын жалаяктарын иштеп чыкты. Жалаяктардын өтө жука дизайны балаңызга эч кандай ыңгайсыздык жаратпастан укмуштуудай ыңгайлуулукту камсыз кылат. Mini-Vini жалаяктарын тандаңыз жана балаңызга камкор чөйрө түзүңүз. Төраган кырдаштар демекчи, алдыда биз айымдар үчүн даярдаган оюнубуз даяр. Бул оюнду жакшылап сүйлөшүп, түшүндүрүп, жана албетте эле соодалашууга мырзаларды жаныбызга чакырабыз. Улан мырза, Тилек, Элдияр, келиңиздер. Бир кол чаап коюңуздар. Кана келиңиздер. Бизде байкелер бул жакта атайын сырт кийимибиз турат. Шарт жөп жөнөкөй. 3 2 1 дегенде музыка башталат. Музыка башталганда жеңилер бул шарикти асманга ыргытып, бул жерге түшкүчө буну кийиниш керек. Эгерде түшүп баратса, кайра кол менен ыргытат. Баш менен сүзгөнгө тыюу салынат. Баш менен сүзгөн болбойт, бир гана кол, 2 кол иштейт. Бут менен да тепсе болбойт. Бут менен болбойт, кол менен гана. Муну деген эң эле оорчулугу бунун колдору жеңи узун. Аябай узун. Муну жеңин баарын кийип, бияка түрүп, үстүнөн кийип туруп, өзүнүн могу кол менен шайыкты кармап калганда убакыт токтойт. Ошондо эң биринчи кийим кармап кийинип жетишип калса, ошол утат. Сүйлөштүкпү, баарына оңой болсун деп бунун размерин да чоң кылганбыз. Мындай тыгылып калмай болбойт, кенен эле кийине беришет. Бул өзү дагы чөөлчак. Өтө кийинбейбиз, кийинет. Алар өздөрү кийинишет. Сиздер качпайсыздар, Шарды жерге түшүрбөш керек, шарикти. Эң башкысы жерге түшүп кеткен болсо, анда кайра башынан башташ керек болуп калат. Буга чейин Гүлзин айым 3 мүнөттүн ичинде улам баарын жеп бүтүрөт деди эле, бирок көпчүлүгүн жедиңиз, азаматсыз. Ал эми мунусунда эми сиздердин сөзүңүздөрдү бир байкайлы. Улам мырза, Гүлзин айым канча мүнөттө кийинип бүтүп шарды кармап калат деп ойлойсуз? Убакыт канча берилет? Бул жерде убакыт чектелүү эмес. Эң биринчи утканга чейин. Бир 2 мүнөт кетет го. 2 мүнөт кетет. Деги эле конок-монокко барганда, той-пойго барып атканда аялдардын кийиниши бир кылым өтүп кетет го деги элечи. Гүлзин айым канча убакытта даярдана калат? Ой, сен өзүнө жараша. Кайсы жакка барат? Кайсы жакка барганга жараша, барганга жараша. Кимге баратканда жакшылап кийиниш керек, кимге мындай эле боло берет деп коебуз. Ошондо 2 мүнөт дедиңиз. 2 мүнөт. 2 мүнөт. Тилек мырза? 3 мүнөт. 3 мүнөт. Элдияр мырза? 4 мүнөт. Деги эле Тилек мырза, айтсаң этсеңиз, Майрам айым даярдыктарга бир жакка кийим которгонго, боёнгонго убакытты көп коротобу? Эл катары эле. Эл катары эле. Эл катары эл кандай коротуптур? 1 саат го. 1 саат. Деги эле подъездин алдында 1 саат күтөм деп коюңуз. Айдын айымчы. Сиздикичи байке? Айдын көп деле боенбойт.
бирок даярданганына 1-2 саатта. 1-2 саат. Көп деле боемойт. Боемойт эле, бирок даярданганына. Биздики аскерче бат-баттан кийим чыгат деп айтат экен деп атсыз сизде. 4 мүнөт эмес, анда сизге 2 саат деп коелу бул жактан, 45 секунд. Жакшы. Ширеңке өчкөнгө чейин койсоң, күйгүзүп туруп. Сүйүктүү көрөрман, анда эмесе ушул оюнда эң бат ким кийинет ошону чогуу байкамакчыбыз. Биздин берүүбүздүн 3-чү жарышына келип калдык. Алдыда бир чечүүчү оюн бар. Ал эми азыр эки төгөйдүн бирден упайы бар. Улан Гүлзинада 1 упай, Тилек Майрамда 1 упай. Элдияр мырзанын жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Азыр ошол алдыга узам чыгып, ушул жарыштан 1 упай алганга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми Элдияр мырза дагы Ажын айымга кенен берди. 4 мүнөт дейт. Тилек Майрам 3 мүнөт, Улан Гүлзина 2 мүнөт. Ал эми кимиси даана так туура тапканын жарыш көргөзсүн. Көрөрмандар даяр, биздин конокторубуз даяр. Кана бир кол чай коюңуздарчы. Сіздерді ордыңыздарга узатабыз. Ал эми айымдар болсо келип биздин жаныбызга келе берсеңиздер болот. Байкелер, сиздер жакшылап мындай колдоп турасыздар, айтып турасыздар, сөз менен ооз эки колдоп турсаңар болот. Сиздики даяр? Баары даяр? Көрүүчүлөр даяр? Жеңелерибиз даяр. Барыбыз даяр. Кана кеттик. 3, 2, 1, баштадык. Жерге түшүрбөш керек, жерге түшүрбөш. Бир гана кол менен. Жо. Түрүңүз кармаксыз. Браво, туугандар. Байкадыңыздар. Сиздики болгон моку кичине колуңуз тоскоолдук кылып калды. Ошону эле кайра оңдобосоңуз сиз утмаксыз. Бул жактан эң биринчи сиз кармадыңыз. Майрам. Тилек Майрам, да 1 упай. Сүйүктүү көрөрмандар, деги эле биздин планыбыз боюнча бул оюнду жеңелерибиз ойномокта. Бир 5 мүнөтчү. Бирок ким билиптир булар мынчалык тың болгонун. 1 мүнөткө жетпей эле дагы 1 упай Тилек Майрамдын үй бүлөсүнө кетти. Кол чабуулар, браво! Биздин өзүбүздүн ойноп көргөн тажрыйбабыз боюнча бир 5 мүнөттө шашпай ойномокта. Бирок хирургтар ушундай кийинебиз. Формасы ушундай эле. Мына жумуштун жардамы тийип кеттир бул жакта. Сүйүктүү көрөрмандар, Улан Гүлзинада 1 упай, Тилек Майрамда азыр 2 упай, Элдияр Ажынайда азырынча упай жок. Бирок алдыда 4-чү чечүүчү оюнубуз бар. Ал оюндун жыйынтыгында биз 3 упай тапшырабыз. Ошондон сиздерге ийгилик каалайбыз дагы, мырзалардын жанына узаталы. Кол чабуулар. Эч кам санабай орун ала берсеңиздер болот. Анткени азыркы оюнда 3 упайдын тагдырын чечебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, экрандан алыстабай туруңуздар. Азыр болсо кыскача жарнамадан кийин биз бүгүнкү оюндун жыйынтыгын чыгарабыз. Түгөлөр таймашынын башкы демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынан эң мыкты сунуш бар. Сиз көптөн бери үйлүү боло албай жүрсөңүз, үйгө жете албай жүрсөңүз, Дөөлөт курулуш компаниясы жакшы шарттарды сунуштайт. Анткени баштапкы төлөмү жок, 15 жылга бөлүп төлөп, сиз үйлүү болуп каласыз. Болгону алдыда турган номерлер аркылуу байланышып, Дөөлөт курулуштан үйлүү болуңуз. Көрө көсөм болосуң, сүйлөй чечен болосуң демекчи, мына ошентип бүгүнкү оюнубуздун дагы жыйынтыктоочу бөлүгүнө келип калдык. Азыр кайсыл түгөй биздин тандоо турубуздан өтөт, сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Шарттар жөпчөнөкөй 2 жолу жеңишке чейин улантабыз. Бул жыйынтыктоочу оюн. Азыр упайы эң аздар баштайт, 2 үй бүлө тең турат. Биринчи мырзалары ыргытат бирден шар. Ал тети бурчтан баштап бул жакта лотокко келип туруп түшүш керек. Ал эми буну ыргытып туруп түшүш керек. 2 мүнөт чектөө беребиз. 2 мүнөт бүткөн соң эсептейбиз. Кимдики көп болсо, ошол түгөй калат дагы, утулган отурат, жаңы түгөй чыгат. 2 үй бүлөнү тең уткан түгөйгө 3 упай тапшырабыз. Баары калыс болсун, баары оңой болсун, баары жеңил болсун. Анда эмесе, сүйүктүү көрөрмандар, биз ортобузга, жаныбызга азырынча упайы жок Элдияр мырза менен Адинай айымдын үй бүлөсүн чакырабыз. Элдияр, Адинай, келиңиздер. Бир кол чаап коюңуздар. Жана Улан менен Гүлзинада 1 упай бар. Сиздердин түгөйдү чакырабыз. Сиздердин үй бүлөнү келиңиздер. Чогуу. Тилек менен Майрам эс алып, карап, көрүп тургула бардыгын. Биз келиңиздер. Муну бул жерге коюп беребиз. Улан мырза, Гүлзина айым, сиздерге сары топ. Сиздердики? Элдияр, Адинай, сиздерге ак топ.
азыр мындай кылабыз. Биринчи мырзалар баштаңыздар. Мисалы үчүн, Улан байке менен Элдияр байке сиздер бул жакта турасыздар. 3-2-1 дегенде баштайсыздар бул жакта. Мисалы үчүн Ыргыта беребиз. Бири-бирибизге тоскоолдук кылсак да болот. Мисалы үчүн, Анда эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөрүбүз, көрөрмандарыбыз, биз даярбыз. Сиздер даяр болсоңуздар гана бир кол чапкаңыздарчы. 4-чү оюн 3 упайдын тагдырын чечебиз. Жана азыр эстет өтөлү Улан Гүлзинада 1 упай, Тилек Майрамда 2 упай, Элдияр Адинайда азырынча упай жок. Ал эми стартта Улан Гүлзина жана Элдияр Адинай. Шарт боюнча 2 мүнөттүк чектөөбүз бар. Мырзалар, айымдар алмак салмак бири-бирин күтмөй жок. Ыргыта беребиз. Бул жакта 4 лоток бар, жалпысынан 30дан 4 болуп 120 бош жер бар. 2 мүнөт бүткөндөн кийин санайбыз. Сары топтор азыр Улан мырзанын үй бүлөсүндө, ак топтор Элдияр мырзанын үй бүлөсүндө. Ким утса калат, утулган отуруп турат. Уткан менен Тилек Майрам чыгат дагы жарышат. 2 жолу уткан түгөйгө 3 упай тапшырабыз. Немесе биз даярбыз. Түшүнүктүү болдубу? Ийгилик сиздерге. Байкелер эң элке чыканак менен бири-бирибизди урмай жок. 3, 2, 1, баштадык. Байкелер, алмашабыз. Сиздер тастыңар, анан кийин жубайыңыз. Жубайлар. Алмаштырабыз, эмисиз? Токтомой жок, убактыңар саналуу эле, чектелүү эле. Ой. Biraz жайра. Ya картоп. Ой, өтүп кетти. Жакшылап, колдоп турабыз, коштоп турабыз. Чечүүчү оюн. Азыр ушул жерде утуп кеткен түгөй кийинки баскычка өтөт. Карсы эмес, жай ыргытын, шашпай. Мындай эле ыргыт. Браво! Жакшы. Болгону 2 мүнөт убакыт бар. Тажрыйба жакшы болуп калды, байкадыңыздар. Жакшы чыгат топтор. Стоп! Акыркы топтор кетти. Эми санайбыз. Караңыздарчы. Демеле сонун көрүнөт го. Сарылар санайлы. Сарылар Улан байкемди ыргытты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Улан мырзада 12. Актар Элдияр мырзанын командасы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Браво! Улан мырза бир адес алып туруңуз. Элдияр байке Адинай айым улантабыз. Биздин жаныбызга Тилек менен Майрамдын үй бүлөсүн чакыралы, келиңиздер. Биз даярбыз, сиздер даярсыздарбы? Чогуу санайбыз. 3, 2, 1, кеттик, баштадык. Студияда колдоочулар жакшылап колдоо көрсөтүп турсаңыздар сонун болуп атат. Аябай жакшы келет. Неудобно будет. Элдияр менен Адинайдын болельщиктери, колдоочулары.
Тилек менен Майрамдын болочулары. Давай, давай. Баракелде, аябай жакшы. Ай, карачы кандай сондай. Шариктерден унар бер ырытып коесуң дагы. Квартира утуп аласың. О! Опа! Сіздер шарик асып қалады. Уақыт бүтелек. Ақтарды жинап. Қарамайды, ұрып Ақырқы топ келді. Тилек Майрамда. Сарылар, Элдияр, Адинайда, Ақтар, анда эмесе Ақтан санап баштайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Элдияр менен Адинай 22. Sarılar gittik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bravo! Tilek Майрам 32. Шарғылып, азыр бұлар ұтып атышат. Элдияр байкен biraz ес алып тұрыңыз. Biraz жанадан бері чарчай кеттік. Улан Мырза, Гүлсін айым, келіңіздер еместер. Силердин тилегиңер орындады окшойт. Аябай утулуп калса экен деп аябай тилеген окшойсуңар. Элдияр Мырза, эми азыр ушундай эле жыйынтыкты дайыр жол көргөзүп коюңуздар. Эгерде азырда утуп кетсеңер, анда 3 упай сиздерге тапшырабыз да автоматтык түрдө акырына чейин упай жок отуруп туруп, акырындан да Голливудтук сценарий сыяктуу утуп кеткен ушундай болот. Кана, бир кол чаап коюңуздар. Тилек Майрам бул сапар алмаштырыктагы ак топторду бердик эми. Ал эми Улан Гүлзинада сары топтор. Даярбызбы? Эгерде сиздер азыр утуп кетсеңиздер жеңүүчү болосуздар. Сиздер утулбаганга аракет кылыңыздар. Көрүүчүлөр барыбыз даяр? 3, 2, 1, кеттик. Баштадык. Караңыздарчы, кандай жакшы кетип атат. Карачай. Sarılarga kичине көбөйүп баштады. Бирок актар көптөй көрүнүп атат мага. Sarılardan beri koyulsun. Ulan geçelim. Sarılardan beri koyulsun. Келді. Байқап көрсек, бір шардың үстінде екінші шар жиіліп болды ғой. Шоғы санайлы.
Анда эмесе, сарылар, Улан Гүлизинанын колдоочулары бир кол чаап коюңуздарчы. Сарылардан санап баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Сарылар 22. 22. Ақтар, Тилек, Майрам. Ақтарды кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Сүйікті замандаштар. 5 ұпай чоғылтты бұл түгейлер. 5 ұпай чоғылтышты. Қараңыздарчы, башынан аяғына чейін аябеле мындай алдыда ийгиликтүү келишти. Демек, бул берүүбүздүн тандоо турубуздун жеңүүчүлөрү жана чейрек финалдын катышуучулары дагы бир кадам дөөлөт курулуш даярдаган жапжаңы ремонту менен Батир Шопоков Эко-Сити турак жайынан Батирге дагы бир кадам жакындаган Түгөй, Тилек жана Майрам! Барыңыздар чакырабыз. Келиңер, үчөөңөртөн келиңиздер, белиңиздерди тапшыралы. Келгиле. Бери келиңиздер. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар тоолайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Сүйүктүү көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүздө албетте күч атасын тааныбайт дегендей, укмуштуу эле күчтү сынабай турган оюндар даярдадык. Колдон келишинче эки түгөй жолдошу жубайы кол кармашып, бири-бирин канчалык деңгээлде ынтымактуу болгонун даңазалап, канчалык деңгээлде бири-бирин түшүнө билгенин даңазалай турган оюндар даярдаганбыз. Ошол бүгүнкү берүүбүздүн жыйынтыгында жеңүүчү аталган түгөй дагы бир куттуктагыбыз келип турат. Тилек жана Майрам, бир кол чаап коюңуздар. Экесе сүйүнүп атабыз, булар бири-бирине окшошкон бир туугандар сымал. Сыныктан башка баары жугат дегенде бири-бирине ийгиликтер да жугат. Булар докторлор экен. Докторлорду биз ар дайым сыйлайбыз, ар дайым баалайбыз жана ушул белектерди бергенге даярбыз. Жана ошондой эле калган биздин оюнубуздун катышуучулары капа болбоңуздар. Бирөө жеңиште, бирөө утат, бирөө утулат. Ал эми биздин дөөлөт курулуш компаниясы жөн эле Батир бербестен бардык катышуучуларга ушундай сонун белектерди даярдап койгон. Оюнубузга катышып бергениңерге чоң рахмат. Ушундай ынтымактуу, үлгүлүү юбилей болуп жүрө бергиле. Бул белектерди дөөлөт курулуштун атынан кабыл алып коюңуздар. Кана, бул сизге. Бул сизге. Куттуктайм. Сизди дагы куттуктайм. Жана сүйүктүү көрөрмандар, заманбап технология менен өндүрүлгөн, Жапон технология менен өндүрүлгөн мини-вини жалаяктары биздин расмий демөөрчү затыбыздан сиз үчүн тапшыралы. Бир кол чаап коюңуздар. Мини-винин жалаяктары сиздер үчүн. Мини-виниге да ыраазычылык билдиребиз, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Албетте бөбөктөрүңөрдүн керегине жарасын. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү таймашыбыз соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жумада дагы сиздерди мыкты таймаштар күтмөкчү. Жеңүүчүлөрдү дагы бир чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Эмки жумада көрүшкөнчө. Убакыт зымыраган кош сымал бир жума бат эле көз ачып жумгучу өтүп кетет. Ошондуктан бир эске салчу нерсебиз бар. Эгерде берүүбүздү Улуттук телерадио берүү корпорациясынын эфиринен өткөзүп алган болсоңуздар, биздин YouTube баракчабызда, YouTube каналыбызга ар бир берүүбүз артынан дароо чыгат. Ой тилектериңиздерди, комментарийиңиздерди жазып туруңуздар. Эске салалы, биздин
биздин тандоо турубуздун алдыңкы аз эле жумасы калды. Андан соң чейрек финал, жарым финал жана финал болмокчу. Финалда эң мыктылар жарышат. Жарым финалда, чейрек финалда жылдыздуу түгөйлөр менен Кыргыздын 7 дуандан келген түгөйлөр биргеликте жарышмакчы. Дегеле кызыктын баары али алдыда, ошондон биз менен болуңуздар. Сиздер менен биз коштошпойбуз. Болгону бир жума чыдап туруңуздар. Биз дагы сагыныч менен кайрадан эфирде сиздер менен жүз көрүшмөкчүбүз. Түгөйлөр таймашы сиздер үчүн чоң рахмат!